Улан Качкыналиев. Yaşayan cer kalır, görkün anın unutulmaya tırdalı. Gözlerimiz bağlamaktan elesin, gök kayıkçan göl üstünde sansız yıldız carkırap, kıyalımda kılım düseye tartılar. Taşları kayığımdı toplatar, topladım gülerine kalırlar. Taştan çoğlarında bulundu, getencik kayran arka vuruldu. Tokçulukta susun oldum denildin, oldum Hüseyin tolun aşı bulundu. Улан Качкыналиев. Чоң рахмат. Жер суулар, өсімдіктер, мақұлықтар, мен дағы өзіңөрдей табиғатмын. Барыңар жанду жансыз тұлқысыңар, мен ғана месі олым табиғаттын деп ақындарыз жазады. Шындығында аялзатын кейде қайынға да салыштырып сөйіз. Андықтан Майрамбек Осмонов қайыңдар. Атқарушы Бақтыгүл Боқоева.
Бактыгүл Бокоева. Кыргызда соқыр орой тас кыйык, манка да бар бир кыйык дейт. Сүт ирдентет, шарап жиннедет дегенде, кээде сүйү мас кылат, кээде сүйү пас кылат. Миң өчүп кайра миң жанып, сүйгөнүм үчүн кимди айып? Күттүрүп күндө күйгүзбөй, бир күлүп койчу жылмайып. Гүлшайыр Садыбакасова, ак сүйүү сенин көзүң жок. Бактыгүл Бокоеванын аткаруусунда. Çaktı sağındım, tügünbey sözün uçuğu, tügünde appak kayıldım. Ak kayın tura tözün жоқ, andağı aytkan sözün жоқ, arzışkan sözgü turbağan, ak suyu senin gözün жоқ. Yıldızın köktün taratıp, ayıp todum taң atıp, kadir tün toskan kezdер ay, kay жақта қалды adашып. Ақ қайың тура төзің жоқ, андағы айтқан сөзің жоқ, айтылған сөзге турбаған, оқ сүйі сенің көзің жоқ. Айтылбай турган ант калып, жүрөккө бекем так салып, сен кеттиң кайра кайрылбай, мен турам көзгө жаш алып. Ак кайың тура төзүң жок, андагы айткан сөзүң жок, айтылган сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок. Ак кайың тура төзүң жок, андагы айткан сөзүң жок, арзышкан сөзгө турбаган, ек сүйүү сенин көзүң жок, ак сүйүү сенин көзүң жок. Бактыгүл Бокоева. Жана Кыргыз улуттук эл аспаптар оркестрі, Кыргыз эл артисти Бакыт Тилегенов. Чоң рахмат. Аппак карда көп жүрсөң, көзүң бир күн карыгат. Алыс жерде көп жүрсөң, көңүлүң бир күн тарыгат дейт. Ар бир адам мекенин сүйөт, соодагер бекерин сүйөт. Жан дүйнө жаңырыгы бул да өзүнчө дарт болот эмеспи? Андыктан о туган жер, сенден ыйык мекке жок. Сүт эмизип, тузун нанын жедирген, мен сен үчүн бардыгына даярымын, сөөктөрүмдү оң кылса да тегирмен. Айбек Карымов, сагындым туулган жерим сени. Бактыгүл Бокоеванын аткаруусунда. Жап-жашыл жібекті жамынғандай, жайқалған түріңді сағындым ай. Жашоодо керемет қандай күч бар, жол күтіп мен сені сағынғандай. Сақтадым ұнытпай елесіңді, салқын тұр қызғалдақ белесіңді. Саймалы толырың көзден ұчат, сағындым толған жерім сені. Сағындым толған айлым сені. Жылдызын сағындым жымыңдашқан, жымыңдап мағарна вырдашқан. Жодырап жолымды қарашқандыр, жол четін елеген қызғалдақтар. Сақтадым ұнытпай елесіңді, салқын тұр қызғалдақ белесіңді. Саймалы толы
Жол бою ақ көйнек киіп алып, жолымды күткендір гүл қайырлар. Сақтадым ұнытпай елесіңді, салқын түр қызғылдық белесіңді. Саймалы толырың көзден ұшып, сағындым толған жерім сені, сағындым толған жерім сені. Сақта де ұнытпай елесіңді, салқын түр қызғылдық белесіңді. Саймалы толырың көзден ұшып, сағындым толған жерім сені, сағындым толған айлым сені, сағындым толған алай сені. Бокоева. Чоң рахмат. Бақтыгүл, бүгін сен ушунчалык бүткүл элге ыр майрамын арнадың. Сен өзің турганың эле ырсың. Саған атыңда Бақтыгүл келечекте тиги кайргүл эжемдөө болуп, чоң даражаларга жетип, анчы сен өзүң мээнеткеч кызсың, чоң ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Бактыгүл Бокоева. Чоң рахмат. Асманда турган алыскы, ай алат күндөн жарыкты. Ай болсом өзүң күнсүң го, аячы мендей карыпты. Muratbek Бегалиев, сағындым. Атқарушы Бақтыгүл Бокоева. Байқосыздан саға қабылдым, қайда
Бактыгүл Бокоева. Чоң рахмат. Ушундан өткөн подарка жок. Элдер гүл берип атса, чоң рахмат. Эми Бактыгүл баягы биздин кыргыз элибиздин жомокторундагыдай булбулдай болуп сайрап турганы ушунчалык толкундатат. Сиңдим ошо алайлык эжең катары тимеле кубанычым батпай отурат. Бактыгүлдүн бул ыры, бул мындай үнү деги биздин кыргыз кыздарыбыздын мүнөзүн чагылтып атат. Эркелетип өстүргөн биздин улуу ата бабаларыбыз кыздарыбызды ушундай кылып жакшынакай кылып бапестегендигин даңазалайт. Анын ичинде айрыкча кыргыз элибиздин ушунчалык тазалыгын даңазалагандай, айрыкча алайдын тоолорун бийиктигин, суусунун тунуктугун, абасынын тазалыгын, ошондой эле кыргыз алайлыктардын ушунчалык таза, ак ниеттүүлүгүн, ачыктыгын даңазалап атат. Ылай эмеле бар бол сиңдим, аман бол, өмүрүң узун болсун. Сени менен талантыңды ушинтип бапестеп, өстүрүп чыгып, элге тартуулап, көңүлүбүздү эргитип жыргатканыңга биз сыймыктанабыз. Бар бол сиңдим. Чоң рахмат. Бактыгүл эже алай жеринин кызы болсо, кыргыз элинин кулуну. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, табикаттын ээси мээси болсок да, түшүнбөстүк толуп жатат санасак. Кубанчыбыз, ишенчибиз гүлдөшсүн, кайталанбас кагылайын балачак. Мына ушул 4 сапка баткандай, бардыбыз балалык деңсейбиз. Анда эмесе, Кадыралы Артыковдун балалыкты эңсөө деген чыгармасын аткарып берсин. Мен бул жака эл аралык конкурстардын лауреаты, президенттик алтын шаты стипендиантынын ээси жаш талант Аскат Мусабековду чакырам. Тозу болуңуздар. Аскат Мусабеков. Yaşıl tördün ele boyun jılgasın Akçudalı bulut köçüp askadan Ön emiri ımşa ünün ulardın Şüdürümdü araday çap Yaşıl törde bulun tayday toylagan Alalığa Üçüy tengsöm Aylı tünde süt aksayrap mаңдайдан Akaktaştı bulağır жаңырат Ак çölmöктүн кызыгына берилип Onun жумшак урутаңына тырган Чоң энемдин тыңшап сыкыр жоңугун Кыялдардын дүнөсүнө калтырган Балалыкка Үчөй теngsөм Кашка суунун ак чабагын үркүтүп Жорго
Şamal menen jarışıp koltardın muğamırın ırdağan ömrümdün gül azığı başardın ayta verip tügöt almaz hiç kaçan balalığa Asqat Musabekov. Çoğun rahmat. Ар кимдин толуп өскөн жери өзүндө Мисир дейт. Абалтан сырдаш досу да, асманга алай кошуна. Жылдыздар кээде чыйрыкса, жылынат чаван отуна. Жумамедин Шералиев кыштак четинде. Аткаруучу эл аралык конкурстардын лауреаты Гүлнара Өмүрзакова. Көптөнүп чакан айманы, таласы кийген сайманы, токчулук жытту айлындын, түбүнгү семги каймагы, жароке толу коргундун, жолунан тостум, алдынан тостум жайлары. Курбу кымбаттап, кубаныч кошуп сырдаса, сырт үйүн чечип олтуруп, сезбеп мени вак күн батса, жыргалай белин сезимге, жылдыздар көзүн, жигиттер көзүн, бозойлор көзүн ымдаса. Түбөлүк чыкы сесимден, түн пактуу кыштак четине, жаңыдан чыккан ай нуру, шыкалайт бизди секиден, аңдыса деле алтынай, антыва зевак, шердебе зевак, убада евак бекиген, убада евак, антыва зевак, шердебе зевак бекиген. Гүлнара Өмүрзакова. Чоң рахмат. Анда эмесе, экөөбүз тең эргидик эмне үчүн, агып неге кетпестен калдык бүтүн. Эригенден бардыгы агат бекен, анан кантип өлчөйбүз сүйүүг үчүн. Мына ушундай сонун саптарды, сонун жан дүйнөнү музыкага түшүргөн Шекербек Шеркуловдун Эргиме деген чыгармасын Кыргыз улуттук эл аспаптар оркестрі аткарат. Дирижеры Кыргыз эл артисти Бакыт Тилегенов. Эргиме.
Şampan içtim ökürtüp, şampan jattı kede meniге kirtip. Bizdin elden çolpon çıksa degen oy bir mezgilde jırgaldanttı göşültüp. Kede süygönde al barıp şattık yüz bolabız. Anda mese Cumamedin Şiraliyev'tin al barıp şattık yüzünde degen çıkarmasın Baktugül Bokoy vatkarıp versin. Bahçede ayılayağı, baratı geçke bir basıp, kıç alıp carstık bayanı, bayanı. Cıldızı can samandayda, çırgabay turgan can kayda, demedi bir havuz akçol, degeli kız kamındayda. Tügülün açışıp gitti çürügüm, kıyılıp durdum ben ayağa, kılçakta vappak çürügüm, çürügüm. İşine kaldım kayrılıp, işsiz damarım ayrılıp, kısmette gittim ben dağı, kıskangan yolga kaygırıp. Дорогие друзья, всему мы обязаны первому учителю. Слово предоставляется народной артистке Кыргызской республики Эсен Молдокуловой, первой учительнице нашей Бахтыгуль. И я хотела бы задать вопрос. Эдже, это правда, что когда впервые она вошла в класс, вы спросили, какой у тебя голос? Она говорит, человеческий. Ошол чын болчу. Анткени ар бир ата-эне балдарына эң биринчи каалаганы адам болсо экен дейт. Ошо адам боло турган бүт неменин бардыгы Бактыгүлдө бар. Мен бүгүн кубанычыма кубаныч батпай, ушунчалык сүйүнүп турган кезим. Бул бир эки жыл менден окуду. Андан ары Зина Амановадан. Бул биздин кичине эле кылган эмгегибиз, көбүнчө Кудайдын берген таланты, ата-энесинин, анан кийин ата-энесинин. Мага келгенде эле үнү жакшынакай чоң үнү бар болчу. Мына бүгүн бардыгыбыз Бактыгүлдүн бүгүнкү жыйынтыгына 10 жылдан берги ырдап келатканы күбө болуп келгенбиз ар бир ролдоруна. Ошонун бардыгын бүгүн жыйынтыктап чоң сыноодон өттү. Силерге чоң рахмат. Келип алып турушулардын кубанычына, Бактыгүлдүн биздин оперный театрдын кубанычына кошулуп отурганыңарга. Бүгүн мен айтарым, биздин кыргыз элинде дагы бир эң чоң опералык ырчы пайда болду. Мурун эле бар болчу, бирок силер бүгүн ошого ишенип күбө болуп отурган кезиңер. Алайлыктар, силер эмне деп айтсам, жанагы человеческий голос дегенди көрсө Алайдан келген Турбаева. Биз мурун кыргыз элин алай эмес, талас, чүй деп бөлчү эмеспиз. Азыр деле бөлбөйбүз. Бактыгүл тем более бөлбөйт. Кыргыз элинде бир уч элбиз. Ошонун ичинде дагы бир чоң опералык ырчы.
мен ага ишенем, мынан ары мына тушоосу кесилди деп, омейин деп бардыгыбыз ушуга бир омейин деп бакыт каалашыбыз керек. Мына Бактыгүлдүн үй бүлөсү бар. Бактыгүлдүн күйөөсү бар. Бактыгүл кыргыз элинин ары көздөй улантып, кыргыз элин көбөйтүп баласы бар. Мына ошо үй бүлөсүнө, Бактыгүлдүн өзүнө бакыт, аты да Бактыгүл, бакыт каалайм. Ден соолукта болсун, өмүрү узун, кыргыз элин даңазалап, бүт жер-жерине алып чыгып, кыргыз элин, бир уч кыргыз элин көргүзө турган чоң жол, ак жол каалайм. Зина Амановна Сарыгулова, ваше слово. Пожалуйста, сегодня ваш праздник. Зина Амановна. Аны месе урматтуу көрүүчүлөр, урмат замандаштар, мен дагы бир 4 сап менен жыйынтап коеюн. Ар ким айтар окуп, угуп көргөнүн, а мен болсом минтип айтам жөн-жөнүн. Акындардын халтуршигин көрсөм да, мен булбулдун халтуршигин көрбөдүм дейт. Эжебизге ак жол каалайбыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келгениңиздерге. Кайрадан сахнадан жолукканча сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат, кетпеңиздер. Мен дагы бир кичинекей сүйлөп коеюн. Өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып, аябай толкунданып кетип көрүңүздөрбү? Көзүмөн жаш чыгып кетип, сөзүн унутуп толкунданып кечирип коесуздар. Эми чындыгында бардыгыңыздарга рахмат. Күйөрмандарым, мен улуу башыңыздарды кичүү кылып, мен бир ооз сөзүмө келип бергениңиздерге чоң башымды ийип таазим этем. Чоң рахмат. Экинчиден мына төркүндөрүмө рахмат. Ушу асказолу, микробу жок, алай жергесинен келген бир туугандарыма дагы чоң рахмат айтам. Кайын журтума чоң рахмат айтам. Ушул залды берип, мени колдогон биздин директорубуз Болот Салбаровичке рахмат. Абдулас Малдыбаев атындагы симфониялык оркестрге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Жана Кыргыз Улуттук консерваториясынын эл аспаптар оркестрине чоң ыраазычылыгымды билгизем. Мага коштоп ушул концертимдин көркүнө чыгарган ушул оркестрлер болду. Анан ошонун жетекчиси ушу мени менен талыкпай бир айдан бери эмгектенип, мен иштеп келген, даярдап, ушу дирижердук пультта Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилегеновго дагы чоң ыраазычылыгымды билгизем. Чоң рахмат. Мени ушул азыр көптүр ушул эмгекти талап кылат экен, 13 жылдык ушу консерватория студия болуп бүт бардыгы биригип 13 жыл окуп турмун. Ушул консерваторияны жакшынакай кылып бүтүргөн биздин ректорубуз Муратбек Бегалиевке чоң ыраазычылыгымды билгизем. Андан кийин мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Эсен Молдокулова эжеме да чоң ыраазычылыгымды билгизем. Менин педагогум келбей калыптыр. Сарыгулова Зина Амановна деген доцент консерваториянын. Ошого да чоң таазим этем, рахмат. Мен ушинтип көкөлөтүп сахнага чыгарган ушул эжекелерим, мен концертимде коштоурдап берген биздин кыргыз элинин жылдыздарына да чоң ыраазычылыгымды билгизем. Рахмат. Бактыгуль, со словами поздравления прибыли твои родные. Кымбаттуу көрүүчүлөр, туугандар жана искусствонун көрөрмандары. Мына азыр биз карындашым Бөкөй Бактыгүлдүн ырларын угуп, көңүлүбүз көкөлөп, жан денибиз жашарып, дүйнөбүз жашарып, өзүбүзгө чоң рух кубаты алып отурабыз. Рахмат карындашым. Талантың өркүндөй берсин. Биз сени менен сыймыктанабыз. Алыскы алайдан келип, искусствонун бул жанрында биринчилерден болуп, чыйыр жол салып атасын десем да туура болот. Кушту таптаган мүнүшкөр, күлүктү таптаган сайыпкер дегендей талантты да даярдаган бул адамдар эмеспи? Ушул алыскы элеттин карапайым кызында катылып жаткан талантты байкап, көрө билип, баалап, барыктап,
өстүргөн насаатчы ага эжелериңер да олтурат, азыр да сүйлөшүштү. Ошондуктан сиздерге туугандардын атынан, бир туугандардын атынан, ага эжелердин атынан сиздерге таазим этебиз биз. Сиздерге чоң рахмат. Елетте ушу борборго келип, ушу биздин карындашыбыз, ушу борбордогу таланттар менен биргелешип, ошо таланттардын арасында, ошо таланттардын арасынан суурулуп чыгып бараткан карындашыбызга да биз ушунчалык кубанып отурабыз. Жүрөгүбүз толкунданып, ушундай айта турган сөзүбүз да таппай турабыз. Бактыгүл, өмүрүң узун болсун, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Ар дайым талантың мындан дары өсүп, кыргыз элиңде, өзүңдүн туугандарыңды, башка баардыгын кубантып жүрө бер карындашым. Рахмат сага. Анан бүт туугандарыңдын атынан, ошол биз кичинекей белек ала келдик эле, ошону тапшырып коелук. Кээ бир келе албаган туугандарың айтышты. Биздин ысык саламыбызды, биздин жүрөгүбүздөгү каалообузду баардыгын ушу Бактыгүлгө айтып жеткире баргыла деп. Калган туугандарың менен баардыгы ушул жерде отурат. Ошолордун атынан, баардыгыбыздын атынан күлүш тапшырып коелук. Браво. Tezrak mega жетишин. На этом, дорогие друзья, сегодняшний творческий вечер, 10-летний творческий вечер Бактыгуль Бокоевой, ведущей солистки Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, закончен. Концерт провели мой артист театра и кино Жолдошбек Джан Джигитов. Пожалуйста. Уже убежал. И ваша покорная слуга, концертмейстер этого театра, концертмейстер Бактыгуль Набира Джаксалиева. До новых встреч! Спасибо. Кечирип коюңуздар, мен ушу эжен айтайын деп толкундан калтырым жаппагыла. Ушул мени ушунчалык ар бир ырдаган ырымды, ар бир аткарган опералык арияларды бүт баарын түнү күнү мени менен иштеген. Мен ушунчалык жакшынакай үндү алып чыккан жанагы Джакомо Пуччининин Чо-Чо-сан деген операсын алып чыккан ушул Набира Жаксалиева болду. Биздин жеңебиз өзү казак, аябай ыраазычылыгымды билгизем. Күйөөсү биз биякта турат народ, биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков деп. Анан ушул экөөнүн колдоосу менен ушул концертти алып чыктым. Чоң. Рахмат, здоровья всем! Да здравствует кыргызское искусство, да здравствует на сегодняшняя звезда Бактыгуль Бокоева. Поздравляю вас, алайцы! Да здравствует!